Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видеобуз ушул биздин бакчабыздын дагы бир жеринде бизди гүлдөп, ушундай кубандырып турган кустик вейгела жөнүндө болмокчу. Бул вейгела дагы 1 метрден 1,5 метрге чейин узундукта өсөт. Май айынан баштап, май айынын аягынан июнь айларына чейин гүлдөйт 1 айдын ичинде. Ошондой эле бул гүлдөп бүткөндөн кийин баштарын кесип, форма берип, ошондой эле ошо кесилген череноктордон муну көбөйтүп алсак болот. Ошондо да биз аябай жашыл болгон бутагын эмес, кичине катып калган бутактарынан кесип алып, сууга салып көбөйтүп алсак болот. Тезирээк тамыр чыгыш үчүн суусуна алойдун согун сыгып, ошондой эле балдан дагы кошуп, ар бирин өз-өзүнчө кылып, активированный угольдан дагы салып, бул гүлдөрдү тамыр чыгарып алсак болот. Ошол жанагындай бал, лимон согу, активированный уголь турган сууну 1 сутка коюп коюшубуз керек дагы. Андан кийин ал биздин черенокду алып, даярдап алган топуракка корневингге малып туруп көбөйтүп алсак болот. Вейгеланы дагы биринчи отургузганда витаминге бай болгон топурактарга отургузушубуз керек. Жөн эле бакчабыздагы сар топуракка отургузганга болбойт. Бул гүл күндү жакшы көрөт, ошондой эле жарым көлөкө болгон жерлерде дагы жакшы өсөт. 1-2 жылдары бул вейгела кичирээк болсо, бул гүлдү күзүндө кышкыга үстүнө бир нерселерди жаап, жазга чейин сактап койсок болот. Андан кийин чоңойгон вейгелалар ошол боюнча эле кышында суукка тоңуп калбай, үшүп калбай, жазга чейин кала берет. Башка гүлдөрдөй болуп, бул кустик дагы ооруйт, бирок айырмасы башка гүлдөрдөн бул гүл азыраак ооруйт. Бул гүлгө дагы удобренияларды беришибиз керек. Фосфор, калий аралашкан удобрениялардан берип турабыз. Аябай узарып кетпеш үчүн бул гүлдү гүлдөп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүбүзгө жаккандай кылып, үстүлөрүн кесип, форма берип койсок болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.